Эми мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой төкмөлүк өнөр жөнүндө сөз кылып берейин. Себеби өзүм төкмөлүк жаатында колдон келишинче, Алланын өнөрү беришинче элер лабырдап жүрөбүз, аздыр көптүр. Бул төкмөлүк өнөр деген кыргыз өнөрүнүн туу чокусу. Төкмөлүктен башталып манасча, актаңбай акындык, оодогон обончулук, бүтүндөй өнөрдүн бардыгы ушу төкмөлүктүн аркасынан келип чыккан деп айтышат. Кыргыз журтчулугу төкмөлүк өнөрүнүн эң туу чокусу деп айтышат. Ушул өнөрдү берген Аллага шүгүр дейм. Ушул өнөргө кичине багыт алып, жаш кезимден далалаттанып, төкмакын болсом деп аракеттенип жүрүп, ушул баягы устаттардан үлгү алып жүрүп ушуга жеттим. Мына бүгүн Кыргыз Республикасынын эл акын деген ардактуу наамдан эл астында отчет берейин деп турам. Эми төкмөлүк өнөрдү айта келсе, токтогул атадан баштап, жестаңдай акын жеңи жок ата, бал тилдүү акын барып ата, каражаак кайкы калык ата, Орошон Осмонкул, ушулардын бардыгы биздин залкырларыбыз, устаттарыбыз, актаңдай акын алымкул аталар, бардыгы чоң залкыр болуп, бир топ болуп өткөн экен учурунда. Андан кийинки дагы куйругулаш келип чыгып, калкыбызга биз көрүп калган, жанында жүрүп калган, катар отуруп, табакташ болуп, анча-мынча устуканын биз алып калган окуучуларыбыз Элилчи Эстекемди эстейм көбүнчө. Актаңдай акын Ашыкем, Куйгум сөзүнүн устаты Тууган Баябдиев. Андан кийин эле мына доорубуздун залкары, Кудай өмүрүн узун кылсын, Тулпардын туягы Шуңкардын канаты азыркы кезде Замирбек Үсөнбаев. Замирбек Үсөнбаев баарыбыздан улуу акыныбыз азыркы кезде, эми эл аралап турган акындарды айтканында. Эми өзүмдүн да устаттарым болгон, мен аларды айта кетейин. Кыргыз элине белгилүү чоң комузчу Алтымыш Мунузбаев деген болгон. Андан кийин Тайырбек Сатыбалдиев деген жүйө акын деп, ичкиликтин обонунан ырдаган, комузу жок колунда ырдачы дайыма тамашалап койчу. Бала күнгө барганмын, барбыдан үй калганмын, башынан комуз кармабай баш бербей калган бармагым деп баштачу эле. Комуз серче эмес, ошол кишинин өнөрүн алдым. Андан кийин мына Рыстып элинин ырчысы азыркы кезде 80ден ашып бакайчал болуп отурган Исак Барпиев деген устатымдын өнөрүн көп алдым. Тасмаев Рысбек деген болор эле. Ушулардын бардыгы устат деп атап жүрөм. Анан эми мына бүгүн өзүм да устат болуп, аксакалы болуп калган мезгилде отчет берип эл астында турамын. Кудайга шүгүр, бул төкмөлүк өнөрдө Кыргыз эли уучубуз кура эмес экен, жакшы актаңдай акындар чыкты. Амантай Кутманалиев таласта аксакал болуп калды менден кийинки Абдуллай Именкулов деген. Ошолордун бардыгы акын, ал эми Жеңишбек, Эңилбеген Элмирбек, Азамат Аалылар, канчалаган акындар чыгып атат. Ушулардын бардыгы Кыргыз элинде кызмат кылып, Мамед Шекербек дегендер, азыр Идрис деген оштон чыгып жатат, Абдубай Акимбек дегендер бар. Койчу Кыргыз элинде Кудай буйруса, мына 50ден ашып, кичине эл аралап калган акындар чыгып калды. Ал эми казак менен кыргызга актаңдай тилин сайраткан мыкты акындар мына белгилүү калды. Мына 7-8-10 чакты акыныбыз бар, көзгө басар. Кудай буйруса Кыргыздын уучу төкмөлүк жактан кур эмес, акындар чыгып жатат. Кудайга шүгүр, бул элдин байлыгы, элибиздин жакшынакай урмат сыйы, элибиздин кадыр баркы, жакшылыгын даңазалап, жакшынакай Кыргыз элин атактанган алыска чыгарып жүргөн актаңдай акындар бар болсун, Алла Таала жар болсун демекчимин. Рахматулла агабыз акындык өнөрдө дагы, маданиятта дагы ушул Кыргыздын бир жүгүн көтөрүп жүргөн кадырман аксакалдардын бири. Мына эртең 8-июнда ушул аксакалдын бир кадырлуу кечеси өткөн турат. Ошол жерде мына Кыргыздын мыкты акындары, мындайча айтканда ушул Рахматулла агабыздын жанында жүргөн, жандап жүргөн замандаштары, шакирттери, ушул өнөрдүн бир бурчун тартып жүргөн мыкты өнөрпоздордун баары ушул кечеде болот экен. Рахматулла агабыз ушул чындап эле ушул Кыргыздын бир жүзүн алып жүргөн аксакалдардын бири. Ошондуктан жалпы Кыргыз элин ушул кечеге чакырабыз. Кече бир Кыргыздын бир жүзүн, Кыргыздын бир касиетин, Кыргыздын кадырын көтөргөн мыкты кече болот. Ошондуктан ушул кечеден жолугалы деп жалпы Кыргыз элин чакырмакчымын. Сизге белгилүү Кыргыздын эл акыны Рахматулла Козкеев жакында эле ушул эл акын деген наам алды. Буюрса ушул чыгармачылык кеченин как отчет концерт катары берип атат. Аябай баягы толкунданып, ушунчалык бир башкача ой менен, башкача ой тилек менен берип атат. Себеби дегенде бул эмгекти көп жылдан бери жасап, мына буюрса 62 чыккандан кийин эл акын алып атат. Албетте бул элдин баасы, элге рахмат.
Анан мен айтам, бул киши бир гана эл акын деген наамды алуу менен эмес, бул киши көптөгөн өмүрүнүн, мындайча айтканда жарымынан көбүн ушул маданиятка арнап койду. Себеби дегенде жаш кезинен баштап ушу маданият чөйрөсүндө көптөгөн маданияттык баягы иш чараларды өткөрүп, азыркы учурда Жалал Абад областтык маданият, маалымат жана туризм башкармалыгынын өкүлү болуп иштеп келатат. Ошон үчүн бул бир гана акындыкты гана эмес, ошул мамлекеттик ишкер катары ушул ишти алып барат. Ошон үчүн бул кишинин эмгеги өтө ак десем болот. Себеби дегенде дегенде маданиятка кызмат кылат. Экинчиден, акын катары көптөгөн ырларды жаратып, эми акында төкмө акындар көбүнчө барган жеринде эле ушул кандай гана мындай бир чоң эмелер өтпөсүн, ошол жерде өзүнүн баягы салымын кошуп, ошол акын катары жакшы даңазалап ырдап, ушундай нерселерди ырларды келатат. Андан сырткары айтып атам го, дагы Жалал Абадда актаңдай жезтаңдай акындар коому бар. Жезтаңдайда Арашкем ушул көп жылдан бери өзүнүн окуучуларын тарбиялап келатат. Деги эле устат катары ушул борборубуздагы Жеңишбек, Алы, ошондой эле Амантайлар, андан кийинки Мамил деген балдар, Болот деген балдар, ушулардын баары деле устат катары сыйлашып келет. Миңмертебе шүгүр. Анан өзүнүн насаатын айтып, аксакал катары жакшы ой тилектерин айтып, туура жолун көрсөтүп ушинтип келатат. Ошол мына бүгүн чыгармачылык кечесинде дагы ошол акындар барды жадында аксакал катары келишип устатка ушунчалык кызмат кылып атышат. Миңмертебе шүгүр. Устатыбыз деп сыйлашып, баардыгы ырдашып, өзүнүн көңүлүндөгү болгон сүйүнүчүн ыр катары берип атат. Сыймыктанган биздин атабыз десек болот. Рахматулла агайыбыздын концерти буюрса эртең 8 июнда болмокчу. Айта кетсем, мен ушул кичинекейимден баштап биге кызыгып, анан жаңыдан видео ачып баштаганда, ушул азыр буюрса 10 жылдын жүзү болду. Агайдын ушул тобумдун менин ушул биге өзүмдүн жумушума болгон жоопкерчиликти арттырып, өзүнүн жакшы кеңештерин моралдык жактан аябай зор колдоо көрсөткөн. Агайга ден соолук каалайм, өмүрү узун болсун, ушул тарбиялап жаткан балдарынын үзүрү көрсүн. Ушул чоң сахнага ушундай жаш ырчыларды, жаш бийчилерди колдоо көрсөтүп алып чыгып аткандан мен терең ыраазычылыгымды билдирем агайга. Ушул канча убакыттан бери агайды таанысам, агайдын ичи таза, ниети ак, аруу киши. Ошондуктан ушул агайдын дагы ушул концерт берип жатканыбызда дагы былтыркы эле ушул Айбитовдун 10 жылдык мааракесинде дагы башынан аяк өзү туруп бизге аябай чоң колдоо көрсөттү. Агайдын атынан ушинтип биз дагы чоң сахналарда бийлеп ошол өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды иштеп атабыз. Баарыңыздарды дагы айтайын, ушул агайыбыздын кечесине ушул Кыргыз Республикасынын эл акыны болушу менен дагы бир ирет куттуктайм чын жүрөктөн. Агайга айтарым, ушул агай мындан да чоң сыйлыктарга татыктуу. Агайга айтарым, ден соолугу узун болсун, эч качан оорубасын, дагы чыгармачылыкка ийгилик каалайм. Баарыңыздарды 8 күнү ушул Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда баарыңыздарды күтөбүз. Келиңиздер.